жаңа консультант боюнча да. Консультант берене боюнча депутатка караганда көбүрөөк срок алып калат экен да. Ошондой болуп калат. Мисалы эми консультанттар деген бизде депутаттар айткан нерсени кылышат да алар, айла жоктон. Рахмат, урматтуу Эрлан Калчароевич. Өзү мындай айтканда бул кылмыш ошол эле депутат Жамгырчиевге каралган кылмышты кантип биз ачып калдык. Ошол консультанттын жасаган ишинин негизинен гана ачылды да. Биз билбейт элек, Жамгырчиев ал жака Ташкентке бардыбы, барбадыбы, ким менен жолукту, эмне кылды, мыйзамдуу өттүбү, мыйзамсыз өттүбү, биз аны караган деле жокпуз. Бирок бизге маалымат түштү, ушу жогорку кеңештен кайсыл бир документтерди, кайсыл бир консультант башка чет өлкөгө жөнөтүп атат деген контрразведканын маалыматы түштү. Ошонун артынан изилдеп олтуруп, кайсыл консультант, кайсыл документтерди каяка жөнөтүп атат, ал документти кайсыл жерден ким аркылуу барды, ким кабыл алды, ошонун артынан түшүп отуруп, биз Жамгырчиевге чыгып калдык да. Мына, ошол баягы депутаттын жардамчысы Кадыров өзүнүн Шоңуров деген таанышы аркылуу Кыргыз Республикасы жогорку кеңеш 7 даана расмий балаңктарын Өзбек Республикасына Атакеев аркылуу жөнөтүүгө берген. Биз аны менен чогуу барганбыз. Бланк менен кошо. Ташкентке чейин бардык. Бул документтер кандай документ экенин да биз билген эмеспиз. Бирок жогорку кеңештен алып чыгылган документ экенин билгенбиз да. Барып карасак, Ташкентке барып, бул Жамгырчиевдин колуна түшүп атпайбы? Жамгырчиев тосуп алып атпайбы? Анан биз расследование баштадык да. Жамгырчиев кантип Ташкентте болуп калды депчи. Сураштырып келсек, Жамгырчиев ата мыйзамдуу түрдө эмеден өтпөптүр, чегарадан өтпөптүр. Бирок Ташкентте жүрөт. Анан каких-то биздин документтерди алып атат. Бул деген биздин улуттук коопсуздук өтө чоң мындай кооптуу жагдайларды жаратат да. Ошонун негизинде изилдеп отуруп, биз Жамгырчиевге чыгып, Жамгырчиевдин кандай ал жерде болуп калганын, ким менен жолукканын, кандай иштерди аткарганын, кандай документтерди алганын бүт баарын тастыктап чыктык. Ошого бизге 1 жыл убакыт кетти. 1 жыл убакыт кетти. Себеби коңшу өлкөлөрдүн атайын кызматынын биздин коллегалар менен чогуу биз ушуну тастыктап чыктык да. Мына азыр тигил депутат Эрбаев айтып атпайбы? Коңшу өлкөлөрдүн атайын кызматы бүгүнкү күндө Жамгырчиевдин үстүнөн мыйзамсыз чегараны өткөндүгү боюнча 378 берененин биздеги 378 берененин биринчи бөлүгү беле боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул биздеги берене, аларда 200 канча дагы берене экен, ал башкача. Козгоп, алар кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялап, соттун чечими менен аны камакка алуу боюнча чечим чыгарып койгон. Азыр Жамгырчиевгечи. Мына, то есть бир эле эмес, эки өлкөнүн атайын кызматтары тастыктап атат. Бул чегараны мындай өттү депчи. Эми бул жерде урматтуу депутаттар, негизинен мен айтып атпаймынбы, Жамгырчиев деле эмес, Жамгырчиевдин артынан түшкөн деле эч ким жок. Бул мына атайын депутат болгондон кийин, атайын мамлекеттик чоң даражада кызматта отургандан кийин, ошол эле чегараны мындай жашыруун эмес, расмийлүү өтсө ким буган жооп берет? Ким буган тоскоол болот? Аган андай запрет на выезд коюлбагандан кийин спокойно өтүп барып, ошол адамдар менен жолукканы менен жолугуп, кайрадан эле спокойно келе берсе болот да, туурабы? Мына өзүнө өзү кылып атат. Бирок мыйзам бузулду. Мыйзам бузулгандан кийин биз аган реагировать этишибиз керек. Мыйзам бузулганын көрүп туруп, тактап билип туруп, анан кийин унчукпай отура берсек дагы болбойт. Бул всего-навсего процедура, законный процедура. Закон мыйзамдын талабы булчу.